Силерге бир лайфхак айтайын достор. Модулдук кашаларды кантип туура ачабыз достор. Караңыздар, көпчүлүк окуучулар мына ушундай модулдук кашаларды ачууда дагы кыйналышат. Эң биринчи бул жерде шартына көңүл бура турган болсок, X бул жерде Y-тан кичине экен, Y Z-тен кичине экен. Демек мына ушул шарт менен биз модулдук кашаларды ачалы. Демек биринчи модулдук кашанын ичин карасак X минус Y. Дайыма модулдук кашасы жок жазган кезде чоң сандан баштап жазабыз достор. Дайыма эсиңиздерде туруңуздар. Бул жерде X чоңбу же Y чоңбу? Ал эми шарт боюнча карасак X чоңбу, Y чоң деди, X Y-тан кичине экен. Демек X кичине. Ал эми Y чоң. Демек биз биринчи Y-ты жазабыз. Жана минус кылып туруп X-ты жазып коебуз. Эми модулдук кашаларды жазбай койсок болот. Демек ортого плюс белгисин коебуз, плюс экен. Андан кийин Z минус Y. Z чоңбу, Y чоңбу? Салыштырабыз. Y Z-тен кичине экен. Демек Z чоң. Демек биринчи Z-ти жазабыз, дайыма биринчи чоң санды жазабыз. Минус кийинкисинде Y. Андан кийин плюс белгисин жазабыз. Y минус X модул ичинде. Демек биринчи Y чоңбу же X чоңбу? Демек шарт боюнча карасак X Y-тен кичине, Y чоң. Демек анда Y минус X достор барабар. Демек мына ушул жерден биз бул жерде Y менен Y-ты жоюштуруп жиберсек болот, Y минус Y ноль болуп кетет. Ал эми бул жерде минус X минус X демек минус 2X болот. Жана плюс Z демек плюс Y калат. Демек бул жерде иреттүү түрдө жазып койсок, биринчи Z-ти плюс Y, андан соң минус 2X. Демек варианттарды карай турган болсок, бул жерде G варианты туура. Урматтуу достор, бул баракчага сөзсүз түрдө подписка басып койгула, досторуңар менен, классташтарыңар менен бөлүшүп кетүүнү унутпагыла.